Садыр Жапаров Кыргызстандын 7 миллиончу жашоочусунун ата-энесин куттуктады. Кыргызстанда бир катар тоо-кен компанияларына карата кылмыш иши козголду. АКШ Кыргызстанда тамак аш коопсуздугун колдоо үчүн $1,5 миллион бөлүп берди. Кыргызстанда абанын булганышына каршы кандай чаралар көрүлүүдө? Университетке өтүү үчүн кышкы ЖРТ тапшырууга каттоо жүрүүдө. Жогорку кеңештин депутаты эркин күрөш боюнча Азия чемпионуна унаа белек кылды. Бишкекте тэквондо боюнча ачык чемпионат өтөт. Президент Садыр Жапаров бүгүн 19 октябрда Улуттук статистикалык комитеттин төрагасы Бактыбек Кудайбергеновду жана саламаттык сактоо министри Гүлнара Батырованы кабыл алды. Бактыбек Кудайбергенов маалымдагандай, ведомстволор аралык комиссия тарабынан тиешелүү мониторинг жүргүзүлгөн. Кыргызстандын 7 миллиончу жашоочусу Баткен областынын Кызылкия шаарында 19 октябрда төрөлгөн уул болду. Белгилей кетсек, Кыргызстандын 7 миллиончу жаранын депозиттик эсебинен мамлекеттен 1 миллион сом которулуп, ал аны жашы жеткенде өз муктаждыктарына колдоно алат. Кыргызстанда ишмердүүлүк жүргүзгөн бир катар тоо-кен компанияларына кылмыш иши козголду. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары Канат Сыдыков билдирди. Анын айтымында, быйыл жайында ведомствонун комиссиясы тарабынан биринчи кезекте алтын казган ишканалар текшерилди. Кийинкисинде көмүр казган компаниялар текшерилет. АКШ Кыргызстанда тамак аш коопсуздугун колдоо үчүн $1,5 миллион бөлүп берди. Уюмдун маалыматына караганда, USAID тарабынан бөлүнгөн каржылоо Баткен, Жалал Абад жана Ош областтарындагы азык-түлүк сактоо жайларын жана логистикалык базаларды куруу аркылуу маанилүү айыл чарба продукцияларын сактоону жакшыртууга багытталат. Натыйжада жаңы жумуш орундары түзүлүп, жашылча жемиштерди сатуу үчүн жаңы рыноктор ачылары күтүлүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин алдындагы климаттык фонд борборунун директору Дастан Абдылдаев кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Кыргызстанда абанын булганышына каршы кандай иштер жүргүзүлүп жаткандыгын айтып берди. Анын айтымында, алардын бири Кыргызстандын президентин климаттык туруктуулук жана тоолордун экосистемасын калыбына келтирүү жылы деп жарыялоо тууралуу жарлыгы болду. Жогорку окуу жайларга өтүү үчүн кышкы жалпы республикалык тестирлөө каттоо башталды. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Билим берүү жана илим министрлигинин жогорку, орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын баш кайдиси Айнур Асан кызы билдирди. Анын айтымында, ЖРТга каттоо 17 октябрдан 28 октябрга чейин билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун электрондук платформасында райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрү аркылуу онлайн жүргүзүлөт. Жогорку кеңештин депутаттары Талайбек Масабиров менен Шайлообек Атазов Сыдыков атына Республикалык спорт колледжине барып окуучулар менен жолугушту. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө депутат Шайлообек Атазов эркин күрөш боюнча Азия чемпиону Жумашбек уулу Тайырбекке өз атынан автоунаа белек кылып, окуу жайга Жогорку кеңештин төрагасынын фондунан 50 000 сом акчалай сыйлык тапшырылды. Бишкекте тэквондо боюнча ачык чемпионат өтөт. Маалыматка ылайык, чемпионат 29 октябрда Газпром балдардын спорттук жана эс алуу борборунун спорт залында Баткендик жоокерлерди эскерүү күнүнө карата 1-Май районунун Жуманазаров атында тэквондо мектебинин ITF боюнча биринчилиги өткөрүлөт. Мелдешке Кыргызстандын бардык аймактарынан 200дөн ашык тэквондочулар катышуусу күтүлүүдө.